Алейкум, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Заман подкасты. Алдыбызда мусулмандардын эң бир берекелүү, куттуу майрамы, Курман айт майрамы келе жатат. Андыктан бүгүн биз дагы ушул майрамдык көрсөтүү кылып, студиябызга конок катары ушул Курман айт тууралуу кененирээк маек куруш үчүн Кыргызстандагы экс Азирети муфтийибиз, азыркы учурда көптөгөн биздин жаштарыбызга, Кыргызстан коомчулугуна жакшы бир сабактарын улантып келе жаткан Максатбек Ажы Токтомушев агайыбыз студиябызда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Устаз, негизи ошол Курбан айт бул кандай майрам? Тарыхы каяктан келген? Кандай эмне кылышыбыз керек ошол майрамда? Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах ма ба'д. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Демирчилерге, бардык колдоочуларга, бу тартип берүүчүлөргө Алла таала эки дүйнөдө бакыт берсин. Амин. Бүгүнкү күнү биз отурганыбыз жөнөкөй күн, жөнөкөй түн эмес да. Жараткан Алла таала бул түнгө ант ичкен түн. Улуу Алла таала улуу нерсеге гана ант ичет экен да. Хадистерде келет, Тирмизи шарифтин риwayatында бул түн Кадыр түнгө тең. Мына акыркы 10, мына азыркы 10 Зилхижжан түнү Кадыр түнгө, ал эми күндүз ороза кырмаганы 1 жыл ороза кырмаганга тең да. Курбан айт боюнча айта турган болсок, бул биз курман чалуу дейбиз, курмандык кылуу, курман айт деп да айтылат. Арабча курбан. Курбан деп курб деген сөздөн чыгат дагы, бул жакындоо да. Эмнеге десе, жаратуучуга. Биз бизди жоктон бар кылган, бардык 160 муун мүчөбүздү толук кылып берип жараткан, ааламдагы неаматын тартуулаган жараткан Алла таалага бир кадам болсун, бир карыш болсун жакындоону айтат, буну курбан дейт. Өзү Адам алейхиссаламдын баласы Хабил менен Кабил деген болгон. Ошону Адам алейхиссалам ошо балдарын айтканда, курбандык чалгыла, кимиңерде туура болсо, Алла таала кабыл кылса ошону өтө берет деп. Эми узунураак окуя, Хабил деген баласынын курбанчылыгы өткөн. Андан кийин келип анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул курбанчылык силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү деген да. Бул окуясы кандай болгон? Бул окуясы Ибрахим пайгамбар көптөгөн дуаларды кылып жүргөн, жаш бир топко жетип калганда, анан Алла таала мага уул Исмаил пайгамбар берген да. Ибрахим пайгамбар дүйнөдөн өткөндө болжолду 5000 жылдан ары айтылат да. Азыр бул Курбан айт майрамы 5000 жылдан бери келатат. 5 жыл эмес, 5000 жылдан арыдан бери келатат да. Бул эл аралык майрам, эң байыркы майрам, Аллага эң жагымдуу майрам. Жөнөкөй эмес, бул жөн эле, билесизби кандай десем, бул Алла субханаху ва таала пенденин күнөөлөрүн кечирип, даражаларын көтөрүп, өзүнө жакындатып, ыраазычылыгын бейиши менен тартуулай турган майрам деп айтсак болот да. Бунун тарыхы азыркы башта айтып кеткендей, Ибрахим пайгамбар жаш улгайып калганда дуа кылып, анан кийин балалуу болот. Алла таала Исмаил пайгамбарды берет. Анан эми табигат да баланы жакшы көрөт. Балада аябай жылдыздуу. Эми риwayatlarda келет, где-то 13 жаш болуп калган экен да. Анан аябай жакшы көрчү да Ибрахим пайгамбар. Эми Алла тааланын бул сүйкүмдүү досу Халилулла, Алланын сүйкүмдүү досу. Эми анын мухаббаты балага көбөйүп кетет Аллага караганда. Ошон үчүн ошо жүрөктөгү сүйүүнү курмандык чалуу үчүн Алла таала Ибрахим пайгамбарга түшү аркылуу, Жабраил периштени жибербестен түшү аркылуу эле айтат, сен балаңды курмандык чалган дейт. Ибрахим пайгамбар, бул пайгамбарлардын түштөрү вахий болот да. Вахий деген кандай? Кудайлык кабар. Буну аткарыш керек. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар анан кийин түшүндө кээ бир риwayatlarda катар 3 күн көргөн да түштү. Үчөөндө тең буйрук келатат. Балаңды музда. Оңой эмес да бул. Ибрахим пайгамбар анан кийин пайгамбар болсо барып туруп аялы Хажар энебизге айтат. Сен Исмаилды жакшы жуун, кийимдерди кийгиз, татынакай кылып кой, мен досуна жолуктурам дейт. Хажар энебиз эми түшүнгөн эле досуна жолуктурат, досу ким экенин. Эми Алла таала досу. Чыныгы дос жараткан Алла таала. Макул деп даярдап туруп анан кийин чыгарат. Бирок айтат, бир аркан менен колду бутту байлай турган аркан бар го, жөн айтат да, бир аркан даярдап кой, бир бычак даярдап кой дейт. Энебизге айтпайт, что баланы мен муздайм депчи. Эни чыдабайт да. Эни чыдай албайт анын жүрөгү да. Кийин бирок алар чыгып кеткенден кийин, алып кеткенден кийин шайтан келет. Адамдын өңүндө келип, Хажар энебизди азгырып айтат. Эмне болду? Каякта? Ибрахим каякта? Кетип калды. Исмаил каякта алып кетти? Билесизби эмне алып кетти? Жок.
муздаган калып кетти дейт да. Кантип эле атасы баласы муздасын деп таң калат. Жо, чындап эле айтып атам дейт. Анан кийин айтат, Аллага ант ичип айтасыңбы? Аллага ант ичип. Бул Алланын өкүмү экен десе, шайтан ошондо жалган сүйлөбөйт. Алланын өкүмү экен дейт. Ана энебиз ошол жерде айтат. Алланын өкүмүнө каршы чыккан сен кимсиң? Сен только шайтан болушуң мүмкүн. Жогол бул жерден деп Алла Тааладан паанасын тилеп кетет. Азгыра албай коет Алланын жолуна. Андан кийин анан барып туруп анан субханалла, азыркы минага ажыларыбыз барат го, ошол жерде жамарат деп коет. Баягы шайтанга ташырта турган жерге. Узактан келип шайтан айтат, балага көрсөтөт колун моундай кылып. Исмаил, сени азыр муздайт. Эми азгырып атат, качып кетип калсын деп Алланын өкүмүнө каршы чыгыш үчүн. Ата, бул жерде бир адам колун моюнуна моундай кылып атат го дейт. Эмне кылып атат десем, мындай деп көрсөтөт. Балам, ал шайтан болот, шайтанды ургун дейт. Ошол жерден анан таш менен урат. Урганда шайтан жерге кирип кетет. Экинчисинен кайра чыгат. Ал жерде да ошондой кайталанат. Ал жерде ур дейт, жерге кирип кетет, кайра чыгат. Ошон үчүн минада 3 жерде таш кыргытылат шайтанга. Ошол жерде шайтан көзгө көрүнгөн жери алар. Анан кийин баласына айтат да, жамарат турбайбы? Жамарат деп ошентип ошодон калган да. Анан атасы баласына айтат, балам, ушундай түш көрүп атам. Эми баласы дагы пайгамбардын баласы. Жөнөкөй эмес, биздин пайгамбарыбыздын чоң атасы. Ага кандай дейт экен деп ой айтса, айтат, ата, жараткандын буйругун аткара бериңиз, мени сабырдуулардан табасыз дейт. Муздаганга өкүм келдиби? Аткарыңыз, кайтпаңыз. Деп. Албетте ушундай немеден болуп, анан Ибрахим пайгамбардын жүрөгүндөгү толук Аллага баш ийүүсүн көрүп, Исмаил пайгамбардын жүрөгүндөгү толук Аллага баш ийүүсүн көрүп, Хажар энебиздин толук баш ийүүсүн көрүп, Алла субханаху ва таала бул үй бүлөнү бүткүл ааламга имам кылып коет. Ага чейин кандай болду? Муздаганга келди. Көзүндө аптыр бетин жыгытканда экөө тең баш ийип туруп, Ибрахим пайгамбар сөйлөп аталык мээрим өтүп кетпесин деп баласынын жүзүн мындай жерге каратып жаткызат да. Баласы дагы айтат риваятта, ата, сиздин ушу мээримиңизге келип туруп, мага бооруңуз ооруп неме болуп кетпесин, каным чачырап кетпесин сизге. Менин бетимди мындай жаап койсоңуз депчи. Ибрахим пайгамбар ошону жаап бардыгына колуна бычак алып туруп, бычакты муздап тартат да. Бирок тартканда субханалла бычак Алла Таала жараткан темир. Бул Алла Тааланын буйругуна баш ийет. Өтөбү, кесеби, кеспейби ал экинчи вопрос. Натыйжа жараткандын колунда. Ошентип Алла субханалла бисмилlah тартып атканда Жабраил периште асмандагы периштелер тура албай калат ордунда. Кандай бир сүйкүмдүү бендин болсо өзүнүн баласын кантип муздайт деп. Ошондон кийин субханалла андай болсо баргыла деп. Тартып атканда Алла субханалла Жабраил периштени көк кочкор менен жиберип, тарса бала бул жактан тирүү кочкор союлган муздалып. Мына ушул жерден алхамдулилля мына бул тарых ушудан келген да. Жараткан Алла субханалла Жабраил периште келип туруп, Аллаху акбар деп такбир айтып берген. Ошондо Ибрахим пайгамбар ла илаха иллаллах Аллаху акбар. Баласы Исмаил пайгамбар валиллахил хамд деп мына ошо такбир ташрих деп коет да. Ушул Жабраил периште, Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар үчөөнөн калган улуу зикир бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну бизге мындайынан деп ошол Ибрахим пайгамбар кандай мындай курбанчылык мына тарыхы ушудан келет да. Ошон үчүн туугандар, мына Алла субханаху ва таала бул аркылуу эмне үчүн сабак берип атат бул жерде? Ошо биз ар бирибиз өзүбүздү жаратуучубуз, бизге өмүр берүүчү, биздин бу дүйнө ахиретибиз Алланын колунда. Ибрахим пайгамбарга Алла Таала айтырды да: "Кул инна нусуки ва инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин." Менин курбанчылыгым, менин намазым, менин жашоом, менин өлүмүм бүткүл ааламдын роббусу, жаратуучусу Аллага арналат депчи. Ошон үчүн бул жерден ушудан Алла субханаху ва таала карады дагы Ибрахим пайгамбарды сыноодон көргөндөн кийин өзүн имам кылып койду. Бүгүн иудейлер дагы, христиандар дагы, мушриктер дагы, мусулмандар дагы бардыгы Ибрахим пайгамбардын өзүн имам кылып сезет. Абраминский учение деп коет го. Бардыгы мынакей асмандан түшкөн немелерден Ибрахим пайгамбар ушу пайгамбарлардын атасы болду. Андан кийин урпак уланып кетип, Исмаил пайгамбардын уругунан Мухаммад алейхиссалам чыгып атпайбы? Бүткүл ааламдын райымы болуп келип. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл курбандык чалды. 10 жылга ошо сураганда, бул курбандык эмне дегенде, Ибрахим атаңардын жолу деди. Ошонун сүннөтү, буну аткара турган болсоңор, силерге улуу сооптор берилет. Эң биринчиси ушул, эгерде ар бир мындай түгү, жүнү, кылы
ушуга ушунча сооп берилет деп айтылган да. Устаз, мен 2003 жылы исламды кабыл алгам да. Анан мындай 2000 жылдары эсимде бар. Биздин кошуналар мисалы үчүн орозо айтты, анан курбан айтты, мындай бирдей эле белгилечү да. Кантип бири-бирине эле конокко барып, чай ичип, Куран окушуп, Куран окушуп, ушундай эле өткөзчү да. Анан бирок кийин ошо исламды кабыл алгандан кийин ошону түшүндүм. Бул курбан айтта курбанчылык сөйлөш керек турбайбы депчи. Бирок бүгүнкү кезде деле ушундай адамдар бар экен. Булар ошол курбан айтты эмне бири-бирине эле барып, чай ичип, анан курбандыкты сойбогондор да бар экен да. Бул тууралуу кошумча айтып кетишибиз керек. Өтө туура немен айттыңыз. Кээ бир эки майрамды бирдей эле көрөт да. Жок, исламдагы майрам бир адамдын дүйнөгө келүүсү, өлүүсүнө карабайт. Исламдагы майрам ибадаттан кийин коюлган. Орозо кармадыңызбы? Эми майрамдаңыз. Сиз достойный, лайыктуусуз майрамдаганга депчи. Ажылыкты кылдыңызбы? Эми майрамдаңыз. Орозодон кийин орозо айт, ажылыктан кийин курбан айт. Ажыларыбыз баары Арафага чыгышат да, курбан айт. Курбандык чалуу булчу мындай амалда бул жөнөкөй эле мейман тосуу, бейбечаралардын көңүлүн алуу деген бул экинчи иретте турат да. Биринчи иретте бул жараткан Алла Тааланын берген буйругу. Ким бай болсо, зекет ага фарыз болсо, быйылкы Алымдар кеңешинин чечими боюнча 85 грамм алтын 289.700 сом. Кимде ушунча оборотунда акча болсо, товарынан болобу, наличие болобу, ага курбандык чалуу важип милдет болот. Ага сөзсүз. Эгерде аялы бай болсо, аялына дагы милдеттүү болот. Баласы, чоң баласы бай болсо, ага дагы милдеттүү болот. Анан кийин бул жерде мындайда бул негизги курбан айт күнү Аллага эң сүйкүмдүү амал кан чыгаруу. Ошону кан чыгарып бисмиллахи Аллаху акбар деп кан чыгаргандан кийин анын этин эч кимге бербей эле өзүңүз холодильникке салып жесеңиз деле болот, өтө берет. Бирок жакшы жолун айтып койгон да, кандай эң жакшы жолу бир бөлүгүн үйгө сактап койгула, бир бөлүгүн тууган уруктар менен жегиле, ал эми бир бөлүгүн болсо бейбечараларды кабар алып ошолорго бергиле деген да. Так бунун каны, эти Аллага жетпейт. Сиздин ниетиңиз, ушул такыбалыгыңыз Алла Таалага жетет деп Курани Каримде айтат да. Өткөндө ошол бир китепте окусак, ти устазыбыздын, ошол Абу Ханифанын устазыбыздын эмеси да келтиришет экен. Бул күмүш менен мындай эсептегенде примерно биздин убакта мындай 20.000 сом акчага мындай барабар болот экен да. Анан ошон Абу Ханифанын ою менен дейт, кимдин ошол примерно ошол күмүштүн баасында 20.000 сом болсо деле ал деле мындай курбандык сойсо болот деген ойлор бар деп эмекен да. Ушундай нерсе барбы экен, устаз? Bunday бар. Мисалы зекетти бизде алтын күмүш менен эсептейт да. Алтынга 85 грамм. Күмүшкө 612 грамм, 900 миллиграмм. Кимге ошого жетсе, бүгүнкү күнүмүш 612 грамм где-то бир 60.000 сом дегенде бирок. Күмүштүн баасы мененчи. Ошончо боло турган болсо, ал деле курбандык чалганга мүмкүнчүлүгү бар да. Себеп дегенде анфалил фукара, кембагалдарга кайсы көбүрөөк пайдалысы жетсе, вот ошону алабыз деген да. Бирок биздин муфтият, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мурунтан эле алтынга эсептеген. Себеп дегенде мурунку доордо алтын менен күмүштүн разницасы мынча эмес эле. Азыр аябай чоң болуп кетти да. Аябай чоң болуп кетти. Ошондуктан азыр мына карай турган болсок, алтынга фатва берилет. Фатва азыр күмүш бакка туруп турат. Бирок бирөө азыркындай эле күмүштүн эмесине жетет. Акчасы мисалы 70.000, 80.000 жетет. Ал деле ошо курбандык чала турган болсо, Кудай калса сооп ала берет. Бирок аларга важип болбойт, э? Важип болбойт. Сиз негизи ушул мындай важип, нафил деп айтып атпайсыздарбы? Ушул кандай түшүнсө болот аны? Важип деген милдеттүү түрдө деген туурабы? А нафил, анан мисалы үчүн өзгөчө ушул курман айтта көбүс өтүп кеткендердин майрамы деп ойлойбуз го. Өтүп кеткендерге чоң атам өтүп кетти эле, ошол кишинин атына сойдук депчи. А первично бул тирүү адамдарга союш керекпи, же болбосо өтүп кеткендерге союш керекпи? Ушул жагын жакшы түшүндүрүп берсеңиз. Өзү чынына келгендечи, бул курбан айт тирүүлөрдүн да, өлүктөрдүн да майрамы. Негизи тирүүлөрдүн майрамы, өлүктөргө дагы бул өтө улуу майрам. Себеп дегенде курбан айттан бир күн мурда Арапа деп коебуз. Арапа күнү Алла күнөөсүнүн себебинен дозокко түшүп калгандарды ушунчалык көп чыгарат дозоктон, кечирет. Ушунчалык алардын күнөөлөрүн кечирип дозоктон чыгарып коет. Шайтанга эң кор күн ошол. Ошон үчүн андан кийинкиси эми мына курбан айт күн болуп атат да.
Ал болсо мисалы бирөө бир өтүп кеткен атасынын атынан же чоң атасынын атынан же устаздын атынан же шейх кимдин атынан болбосун курмандык чала турган болсо ошонун сөзсүз сабабы тиет. Карап туруңуз, бизде мусулмандар дүйнөсүндө Куран окуп туруп сабабын багыштаса сабабы тиеби тийбейби дегенде спору бар. Биз Ханафи мазхабтагы сабабы тиет. Мисалы же башкалар болсо Шафи мазхабтагылар, ошондой эле Санафилер, алар сабабы тийбейт дейт. Бирок курмандык чалып туруп ошонун сабабын багыштаса тиеби десе дүйнө боюнча талашсыз. Баары тиет. Эч талашсыз да, ошон үчүн бул курбандыктын сабабы тийгени бул вообще талашсыз. Бул курбандык чалганда мындай да, кээ бир учурларда ушундай да биз байкайбыз да, адам ооруп калат го, же болбосо проблема болуп калат. Бул кан чыгаруу ушундай ибадат, даже буну мусулман эмес да кан чыгарса Алла Таалам кайгысын жоёт экен да. Келген проблеманы да, келелек проблеманы да кайтара турган, кан чыгаргандардан өткөн ибадат да жок да. Ошон үчүн бул мурунтан берген, алхамдулилля келген ибадат. Бул жөнөкөй эмес, сиз айтып кеткен азыр важип дегениңиз, бул милдеттүү түрдө ким аткарбай койсо күнөөкөр болуп калат. Ошон үчүн кимдин азыркындай мүмкүнчүлүгү бардыгына фарыз кылган жок да, ким багалдарга милдеттүү эмес. Ким колунда барбы, вот ошол сөзсүз кан чыгарыш керек. Кан чыгарып туруп ошо этин өзүң эле же деп атпайбы? Этин бизге бер деп талашып аткан жери жок. Бебечараларга берсең жакшы, болбосо өзүң эле. Бирок сенин мойнуңдагы милдет, кан чыгаруу ибадаты сенин милдет. Ал эми нафил дегени кааласаң кыл, кааласаң кылба деген да. А бул 3 эле күн майрам. 3 эле күндө эле союлат. 3 күнгө чейин, мисалы айттан мурда союп койсо дагы эсепке алынбайт. Арапа күнү сойсоңуз ал эсепке алынбайт. Көп арапа күнү эле муздап, эртеси күнгө тамакка даярданат да, жит чыгарыпчы. Андай эмес. Айт намазы окулгандан кийин, андан кийин ошо эгерде төө боло турган болсо, 5 жаш толуп 6га өтүп аткан. Уй боло турган болсо 2 жаш толуп 3кө өтүп аткан. Эчки боло турган болсо 1 жаш толуп 2ге өтүп аткан. Кой 6 ай болсо деле боло берет. Бирок көлөмү пародасы чоңураак болуш керек. 1 жылдык койдогулар арасына кошкондо билинбей турган. Ошолорду же өзүнүн адеби менен кыбла карап, бисмилла деп, жакшынакай аны сүдүрөп келбей, аны ургулабай. Курбандыктын малы бар го, аны сабаса болбойт. Анын кулагынан тартып бутунан сүдүрөп келсе болбойт. Жакшынакай кылып, алхамдулилlah, адеп сый менен. Бул жөнөкөй мал эмес да. Алланын атына бул важип амалды ошого жараша аткарыш керек. Анан устаз, мисалы үчүн сөзсүз курбан айт качан келет деп күтпөсөк болот турбайбы анда, э? Мындай жылдын ортосунда деле курбандыкты союп, мындай сойсо болот да. Ооба. Жылдын ортосунда деле, качан учурда деле болсо деле, алхамдулилlah, кан чыгаруу ибадаты чоң, садакасы чоң, сабабы чоң. Бирок мынау, ал жыл ортосунда бул 3 күн деп атпайбызбы? Курбан айт күнү, андан кийин 11-12 Зилхижжа деп коет да, ошо 3 күн бул важип. Калган 365 күндүн 3 күнү минус кыласыз, 362 күн нафил. Кошумча. Кошумча кандай эле сабаптар боло берет да. Бирок кээде важип болуп калган эмелер болот. Мисалы, Кудай сактасын, бирөөнүн баласы ооруп калды, анан Алла Таалага назыр кылып койду, то есть убада берип койду. Балам ден соолугу жакшы болуп кетсе, бир кан чыгарам деп. А онда уже милдеттүү болуп калат. Бирок ал эттен өзү жегенге уруксат эмес. Бебечараларга бериш керек. А мына курбан айттын этин өзүңүз жегенге уруксат болчу. Байларга берсек дагы болот, кембагалга берсек дагы болот. Өлгөн эме эмес да, буну койчу. Бардыгын коноктосок болот. Эч кандай айырмасы. Пайгамбарыбыздын урпактарына берсең дагы боло берет. А так, мисалы, кээде назырды, кээде зекетти только мындай муктаждарга гана да. Албетте ошон үчүн курбан айттагы малды дагы муктаждарга дагы бир канча бөлүгүн берип, туугандарга дагы бир бөлүгүн берсек, эмне болот? Туугандар менен ортосунда ынтымак пайда болот. Өзүңүздүн алхамдулилlah Алла Тааланын береке эти болот. Андан кийин бебечараларга таркалган алардын бир кубанычы болот. Ошон үчүн бул мындайча айтканда бүткүл дүйнөлүк, эл аралык, биз эле Кыргызстандын эле майрамы эмес да. Бүткүл дүйнөнүн майрамы. Бүгүн эле болгон эмес, 5000 жылдан бери келаткан майрам. Ошон үчүн мунун даңазасы, даражасы улуу. Устаз, анан мындай бир суроо бар. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, кыргызстандар дүйнө жүзү боюнча тарап, ар кайсы жактарда мээнет кылып, эмгек кылып жашап жүрүшөт. Мисалы, Америка болсун же башка мамлекеттер болсун, балким кээ бир штаттарын билесиздер, ар жакта ар кандай шарттар бар. Мисалы үчүн кээ өзү сой албашы мүмкүн, бойнялар болбошу мүмкүн, отдельный мисалы үчүн өзүнчө цехтер бар. Мындай лицензиясы бар, адамдар соет деген сыяктуу пикирлер бар да. Ошол адамдар мисалы үчүн Кыргызстандан сойдуртуп койсо өзүнүн атына өтүмдүү болобу, өзү көрбөсө деле, болбосо да, же мисалы үчүн мен Африкадан сойдуртуп койсом мисалы үчүн. Ошол өтөбү,
мындай сөзсүз барыш керекпи, сөзсүз өзүң союшуң керекпи, ошону дагы. Жок, бул сөзсүз деген жери жок. Өтө туура эме койдуңуз. Мисалы, Европаларда сизге мүмкүнчүлүк бербейт. Кээ бир көптөгөн мамлекеттерде уруксат бербейт. Бойуна кирсеңиз көрбөй деле аласыз. Этин алышыңыз мүмкүн, башка эт келип калды, кандай болду. Эң негизи курбан чалып атканда бисмилла Аллаху акбар деген бул зарыл. Экинчиден өзү муздаган сүннөт. Өзү болбосо, жакшы муздай албаса, башка бирөө аркылуу муздатып, жанында туруу сүннөт. Буга да мүмкүнчүлүк болбосо, узактан эле бир өкүлдү дайындап, мен атымдан союп коюңуз деген, бул дагы эсептелинет. Бирок сөзсүз баягы курманды чалынып атканда аты аталат. Аллахумма минка ва лака. Я Алла, бул курмандык өзү сенден. Койду бизге ким жаратып берди? Төөнү, уйларды бизге ким жаратып берди? Жараткан Алла өзү бизге берди. Эми ошон үчүн айтабыз. Аллахумма минка ва лака. Сенден жана сага таандык деп союп атабыз да. Аллахумма тақаббалху минни. Я Алла, ушул курбандыкты менен кабыл кылгын деп. Эгерде Эшмат деген Америкада жөнөтсө Кыргызстанга, ошонун атын айтасыз да. Я Алла, Эшматтын атынан кабыл кыл кой депчи. Ошондой эле өтүп кеткен кишинин атынан деле атаңыз, чоң атаңыз, ким болбосун, ким болсо, дагы ошо бирөөнүн атынан калса, ошонун атын аташ керек. Паланчанын атынан ошо курбандык чалынып атат, я Алла кабыл кылгын деп. Соопторун дагы, даражасын дагы Алла субханаху ва таала баарын берет да. Мунун устаз мындай көп суроолор болот. Мисалы үчүн бир курбандык бир кишинин атынан келет, туурабы? Келет. Анан кээ бирлер айтып коет, мисалы үчүн менде үй бүлөм бар, келинчегим иштебейт, балдарым бар. Анан мен деле мындай акчам бар. Анан мен ошол курбанчылыкты сойсом, ошол үй бүлөнүн атынан ошол курбанчылык кетеби депчи. Жакшы неме бердиңиз да. Бизде мындай уй менен төөгө 7 киши шериктеш болсо болот. Койго, эчкиге эч ким шериктеш боло албайт, бирөөдөн башка. Бул бир адамдын атынан гана болот. Ким бай болсо ошонун атынан. Кеп сурайт атасыз, мына ушу мен үй бүлө бала чакамдын атынан деп. Эгерде үй бүлө бала чакасы кем багал болсо, өзүнүн атынан кеткен, бул өтөт. Бирок эгерде алай аялы бай болсо, экөөнүн атынан бир кой, экөөнү тең өтпөй калат. Эгер чоң балдары да бай болсо, аны өтпөй калат. Ар ким индивидуально байга берилет да. Баласы байбы, кем багал ошол каралат да. Эгерде кызы бай, анда кыз өзүнүн атынан союш керек. Ал өзү канча өзүнүн атын өзү сая албайт го, ата мен ошо деп акчасы менен атасы кыздын атынан муздаттырып кое берет, проблема жок. Бирок кой менен эчки бир кишиге гана өтөт. Бир үй бүлөгө өтпөйт бул. Же бир компанияга өтпөйт. Же болбосо мисалы 5000 сом, 3000 сомдон чыгарып туруп бир кой алып турса, анда өтпөйт ал. Ал нафил кетип калат. Нафил болуп калат бул, садака болуп калат. Бирок Алла Таала милдеттендирген байларга ошол важип амал ибадаты аткарылбай калат. Бүгүн бир жерге баргамда, анан бирөө мындай эме болупту да. Бирөөгө жолугат экен, анан тигиси айтып атат экен, биякта Кыргызстанда Бишкекте бүгүн эле болгондо, мен ошол чачты, анан тырмакты албай атам депчи. Курманчылыкка чейин депчи. Курбандык сойгондон кийин алам депчи. Анан ошол өкүм кандай болот? Именно биякта жашагандар, ажылык кылбагандарга ошол тиешеси бар, ошол тырмагы анан чачы албоо. Бул тиешеси бар. Бирок биздин мазхабта мустахаб. Мустахаб амалы желательно. Желательно мисалы раз ушул Зилхиджа айы кире баштады, ким курбандык чалса, пайгамбарыбыздын хадиси бар, ким курбандык чалам дей турган болсо, ал ушу тырмагын, чачын албай турсун дейт да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтканы сүннөт мустахаб амалы, эч кандай важип фарыз эмес, бирөө алса күнөөкөр болбойт. Анда бул шарт эмес экен, мындай ажылыкта жабышыкта эмес айтылган. Эми жок, ажылыкта эгерде ихрам байлай турган болсо, анда строго запрет аерде, ихрамдан чыкканга чейин тырмагын алса, чачын алса болбой турат да. Канча күн албай туруш керек, мисалы үчүн курман айтка чейин? Так, тырмакты, чачты, 10 күн болуп калат да. 10 күн. Азыр алса болбойт экен да. Эми чыдап коюш керек, 2-3 күн. Иншалла. Анан мындай бир суроо, ушул дайыма айтып келебиз. Мисалы үчүн эми биздин мамлекетте түрдүү майрамдар бар. Түрдүү мамлекеттик майрамдар бар. Коомчулукта ушул салттуу майрамдарыбыз бар. Ал эми динибизде белгиленген бул Орозо айт, Курман айт. Анан дайыма ушул кээ бир келинчектер да айтат, сен ушул башканы майрамдабайбыз дейсиң, андан көрө ушул Курман айтта бизге белек бербейсиңби деген да сыяктуу ушундай нерселер чыгат эмеспи? Ошондуктан негизинен эле ушул мусулман үммөтүнө, биздин коомчулукка, үй бүлө башчыларына же болбосо ушул кандай сунуштайт элеңиз? Ушул күндү кандай өткөрүш керек, кандай башталыш керек?
ушул сыяктуу. Имам Жафар рахматулла алейхтин бир сөзү бар да, сиз күн сайын майрамдасаңыз болот. Күн сайын кайсы күнү сиз күнөө кылбасаңыз, ошол күн сиздин майрамыңыз. Чыныгы майрам кайсы күнү күнөө кылбасаңыз, то есть арам нерселерди кылбай, бирөөнүн көңүлүн оорутпай, жаман нерселерден сактансаңыз, ошо чыныгы майрам. Ошон үчүн айтылат да, таза кийим, тамак, жаңы кийим, мыкты тамактар, бул ал чыныгы майрамдын шаны эмес. Чыныгы майрамдын шаны күнөө кылбаган дейт. Ал эми Курбан айт боюнча айта турган болсок, туура айттыңыз. Машалла, бул белек бере турган, көңүлүн ача турган, Алланын зикири менен, шүгүрү менен коштой турган, мусулмандардын жүрөгүнө кубаныч салуу Алланын эң сүйкүмдүү амалы. Аллага эң сүйкүмдүү амал мусулмандардын жүрөгүнө кубаныч салуу. Эстегенде Курбан айттын мынау курбанчылык эти бар го. Бул мусулман эмеске берсе да болот. Мусулман эмеске берсе да болот. Мисалы зекет бербейт го. А бурун буну берсе да болот. Буну кошумча аз мен эсимде эстеп кеттим. Буну айтып кое турган нерсе. Ошон үчүн мисалы айтып калгандарга, аларга эң мындай майрамдык маанайды тартуулай турган ошол орозо айы менен Курбан айт. Анан бизде кээде өтө аша чапкандар да болуп калат да, башка майрамдар четке кагып тияк бияк деп, токто, сен өзүңдүн майрамыңды даңазалай бер, бирок башкаларды зачем тебелеп? Анан кээде мамлекеттик майрамдар бар. Эгемендүүлүк деген бул улуу майрам да. Бизге Алла Таала берген, машалла, бул чоң шүгүр кыла турган майрам. Туура. Бирок ошону биз аны бир важип, бир фарыз деп айтпайбыз го. Бирок алхамдулилля, Алла Таала машалла эгемендүү кылып берген, бул неаматы деп эсептейбиз да, жараткандык. Бизде да ошол бир туугандар бар. Мисалы үчүн булар именно Курбан айтта, анан Орозо айтта жаш балдарга сөзсүз мындай белектерди беришет да. Ошол майрам сессин депчи. Анан балдар күтүп калат экен да. Курбан айт качан келет депчи. Ал мындай этти деле эметпейт да. Аларга конфет болсо эле болду да. Анан конфеттерди мындай подарочный кылып туруп берсе жакшы да. Туура. Мен өзү студент кезден бери ушул Курман айт акцияларына катышып келем. Азыр эстесем бир 15 жыл болуп калыптыр. 15 жылдан бери ушул акцияларга мындай колдон келишинче башында эттерди бөлүп баштаганбыз. Биздин студенттер эми ушундай этке коюп коет эле, эттерди союп беришет. Биз болсо 3 килограммда бөлүп пакеттерге салып, Кудайга шүгүр. Анан кийин бир момент волонтерлор болуп, Элим барсын фонд менен эттерди тарата баштадык. Ошол жака өтүп кетти, мындай уровень көтөрүлүп кетти да. Эттерди барып, анан ошол мындай ар кандай үй бүлөлөр болот. Биз эми мындай тегерек четте жашап, мындай айлана чөйрөбүздө кээде ушундай ой дагы келип калат го, аларды күнөө көрбөгөндүктөн. Как будто алар жоктой эле жашай беребиз го, как будто муктаж адам жоктой элечи. Алар жок. Мындай Кудайга шүгүр баары эле ток дегендейчи. Бирок чындыгында могу ушул шаарыбыздын ылдыйк четтеринде, тегерек четтеги кыйналып аткан адамдар көп, мындай жашап аткан үйүнөн эле, ушу балдар кийингенинен, же болбосо сен келаткандагы көздөрүнүн кубанычынан эле аны сезсең болот да негизичи. Ошого бирок маанилүү нерсе биринчи иретте Курбан айт, ушул курмандыкты чалуу, кан чыгаруу бул биринчи маселе. Жана сиз айткандай, эттерди таратуу, бул социалдык иштерди аткаруу, бул второстепенный. Кийинки иреттеги, бирок албетте ал дагы бир майрамдык атмосфераны жайылтуу. Мындай мусулмандарды куттуктап, аларда мындай бир ой болот да. Бизге чалышат негизи фондкочу. Мындай бул жылда келесиздерби бизге деп сөзсүз бир сыйра чалып коюшат да, мынтип. Биз күтөбүз депчи, мынтип. Анан аябай кыйын негизичи. Кыйын. Ошондуктан албетте мен ойлойм, бирок мисалы үчүн Кыргызстандагы Бишкектин тегерек четиндеги баардык бойнялар, ушул мал союлган жерлер активдүү иштешет, бирок мен ушул нерсени ойлондум. Баардыгы бул амалды аткарбайт экен. Себеби Бишкекте эле 1 миллион 200 миң 300 миң адам жашайт. Эгерде мойнуна милдет түшкөн, мисал үчүн деп коелу, бир 300 миң же 400 миң 300 миң адам болсо, 300 миң адам болсо, баары сойбойт да. Баары сойсо анда эт таратууга жер калбай. Ошондой дагы ойлор болот. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, ушул Зулхиджа айынын эң бир берекелүү ушул күндөрүндө турабыз. Мен ушундай угуп калдым эле, Зулхиджанын күндөрү Рамазандын түндөрүнө барабар депчи. Ушуну эми канчалык туура билбейм, бирок ушундай агайларыбыз айтып калды. Бул күндөрдө ибадатты дагы да бекемдеп,
жакшылык сооп иштер дагы да Алла назарында сүйкүмдүү болот депчи. Ошондуктан ушул сиз айткан орозолорду, эл менен болгон карым катнаш, жылуулук мамилени дагы да бекемдеш керек депчи. Иншалла Курман айт майрамы баарыбызга бир куттуу берекелүү болсун. Амин. Кошумча айтпай турган болсо мына азыркычы социалдык көйгөйлөрдү чече турган, чындап эле бул майрамдын бир тарабынан карай турган болсоң ибадат, экинчи тарабынан карасаң мусулмандардын же болбосо ошондой бейбечара кембагалдардын көңүлүн алуу дагы бар. Алардын курсагын тойгозуу дагы бар да. Бул социалдык көйгөйдү чече турган маселе. Канча деген адамдар жылуу тамак жеген эмес, кыйналгандар бар. Эт маселеси менен алхамдулилла ойлонбойт да. Холодильнигине же болбосо муздак жерлерге койсак да, мүмкүн 1 ай жейт, 2 ай жейт. Ошонун акырын этип Алла Таала бул этке береке койгон. Ошо аркылуу канча деген шифалар берет Алла Таала. Канча деген жолдорун ачат. Аны деген бактарын ачат. Өзүмчө мына Курбан айтыгычы, мен өзүмдүн жашоомдун бир неме айтып берейин. Дайыма мен сабактарды айтып калат элем, бирөө ушундай ооруп атат, кыйналса канча арып кала депчи. Анан бир жолу мына умрага кетейин деп аттым эле. Турциядан бир эже чалып калды. Ал өзү деле эгерде мына эфирди көрсө жок дебестир. Кызы болсо ушундай рак оорусу менен. 2-3 жолу барган ушундай деп туруп, анан эң акыркысы контрольный дагы бир эме болот окшойт да. Контрольный кандай десем мындай эме тапшырат экен да. Анализ. Ошого биринчи күнү кетип атабыз деп ыйлактап дуа кылып коюңузчу. 2 жолу чыгып калды. Ошо опухоль мындай жаман эме оору экен да. Анан айтыктан айттым мен, эже көп кыжалат болбоңуз. Бардыгы жараткандын колунда. Сиз Алла Таалага жалдырап, жалбырап, дуа кылып, зикир кыла бериң. Канча карганда дагы ордунда жөн турбаган кошкорлор болот го. Ошондойду чыгарыш керек да. Ошондой эң жакшысын, эң жакшысын жөн турбай жөнүнө. Ошондой. Анан ким макул деди дагы, эртеси тоторон болуп калды. Ал өзү Турцияда. Анан Беловодскийде турат окшойт. Кимге берсек, каяктан кылсак, неме кылса деп аябай кыйналып калдым. Мен айттым, ушундай кылыңыз. Бишкектин медреселери же болбосо кембагалдар, ким жетимдер үйлөрү кайындай болсо дагы өзүңүз этин алып алыңыздар, толугу менен таркатып бергиле. Деп анан ошо эже аткарды ушунучу. Аткарып туруп 2-3 күндөн кийин кайра мага WhatsAppка чалып атат да, ыйлактап айтып атат да. Мен алхамдулилля бар туруп анализге барса таптаза чыгып калып атпайбы. Акылына сыйбай турган. Бул алхамдулилла Алла Таала ниетине жараша боло берет экен. Ошон үчүн көптөгөн адамдарды көрдүк да. Мындай ооруларда, кыйынчылыктарда, проблемаларда кан чыгаруу элибизде деле бар болчу. Мисалы мурда Кудай сактасын бирөө ушундай түрмөгө чыгып калса, чыгып калса кан чыгарат эле, жоголуп кетип табылып калса кан чыгарат эле, ооруп калса кан чыгарат эле, балалуу болсо кан чыгарат эле, үй алса кан чыгарат эле, туурабы? Булардын ушундай ибадат келген да. Ушулардын эң үстүнөн бул Курбан айт да. Ушулардын баардыгы. Ошон үчүн иншалла социалдык көйгөйдү маселенин чечилүүсү алхамдулилля Курбан айтты өтө чоң таасири бар. Байлар кембагалдар менен жакындап, достошуп, өзүнүн колу менен барып берип, анан шүгүр кылат. Карачы, мени Алла Таалам канча мүмкүнчүлүгү берип мени жаратып койгон. Мен ушуга шүгүр кылышым керек экен. Балдарын кошо алып барса еще жакшы. Ата тиги могу машинени мондай үй дей бербей, мына элдер кандай жашагандар бар. Деп бул ошон үчүн иншалла бардыгыбыздын майрамыбызда. Албетте мындай жума намаз сыяктуу дагы ушул көптөгөн эме, мындай биз бойняда барып жолугуп калабыз да, бири-бирин көрүп, майрамдык атмосфера болуп, чогуу биринчи союлган курманчылыктардын этин оостойп, ал акыбал сурашып. Эми заман ушундай болуп калбадыбы? Ар ким өзүнүн жашоосу менен, иши менен, алек мындай тууган урук менен дагы тойлордо жолукпасаң башка убакытта жакшылык жамандыкты эле гана көрүшүп калдык. Бирок ушундай бир майрамдар аркылуу Кудайга шүгүр бир жакшы бир туугандык атмосфера дагы да бекемделип атат. Буюрса дагы да өнүксө экен деген ойдобуз иншалла, алхамдулилля. Устаз, мындай сурагым келип атат. Ошол сизде канча балаңыз бар? Анан ошол үй-бүлөңүз менен кантип ошондой майрамдарды өткөзөсүңөр? Машалла, Алла разы болсун. Үй-бүлөлүмүн. Алхамдулилля, Алла Таалам 5 уул, 2 кыз берген. Машалла. Бизде ошондой майрамдарда үй-бүлө бала чака менен чогуу өткөрөбүз үйдө. Ал айтып атпайбы? Нурсултан мырза этин жеп биринчи депчи. Ошон үчүн курбандыктын этин жебей, жок мен эт жебейм деп койгон Алланын коноктогунан жүзү берүү деген болот. Ошон үчүн курбанчылыктын этин эч качан жебей койбош керек да. Сөзсүз машалла муну жеш керек.
Ошон үчүн бала чака менен биринчи бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү курбандык чалгандан кийин ошол этти өзүңөр да жегиле депчи. Өзүңөр да жегиле дегени бар да. Ошон биз үй бүлөдө дайым ошол эт бышыргандан кийин чогуу неме кылып тартып, андан кийин бала чакага да бир таттуулук, анан кийин аларды да алхамдулилля жакшы сөздөргө, жакшы тарбия алганда аракет кылабыз. Үй бүлөбүз менен чогуу эле майрамдайбыз. Бир аз убакыттар алар менен бирге болом, анан кийин башка эл менен, башка чакырган жерлерге, бара турган жерлерде болом да. Мен ойлойм, устаз мурда эми көп жылдар 7 жыл бою Азирети муфтий болуп, чоң бир жоопкерчиликтүү кызматты аткарды. Алхамдулилля. Анан азыр эми муфтийликтен кеткен соң ушул үй бүлө менен, ошол эле сиздин шакирттериңиз менен, сизден сабак алып жүргөн кишилер менен дагы да көп мындай бир убакыт өткөрүү, алар сүйүнсө бир мүмкүнчүлүк. Мусулман адамга алхамдулилля Алла таала мүмкүнчүлүк берет экен да. Шаарда 3 жыл казы болуп калдык, андан кийин 7 жыл муфтий болуп калдык. Жаман эмес, колубуздан келишинче аракет кылып, элге ушу баалуулуктарды жайылтып, улут, уру, конфессия аралык ынтымакты карманга аракет кылдык. Эми алхамдулилля жаштар өсүп келатат. Машалла, аларга өзүнүн кезеги бар. Негизи Кудайдын буйругу да. Алла таалам канча кааласа ошончо иштейт адам баласы. Анан алхамдулилля сиз айткандай азыр сабактарыбыз да көбөйүп кетти. Китептерибиз дагы таптакыр, мурункуга караганда дагы көп занят болуп кеттик да. Үй бүлө бала чакага да туура айтасыз. Тияк бияка шашылып неме болуп калат элек. Өзүбүздүн көп ибадаттарыбыз, көп мисалы өзү жеке китеп жазууларыбыз калып кеткен эле. Вот ошолорду китептерди караганга себеп дегенде муфтият болгондон кийин, сөрдө муфтий болгондон кийин баардык элдин жүгү моюнда болот да. Анан баягы жеке өзүңүздүн баягы ибадаттарыңызга кичине аксай түшөт, ал анык эле. Азыр алхамдулилля ошо жакшы болуп кайрадан эми ишти алып кетип атабыз. Медреселерде сабак берип, медресе, мектеп, то есть мына мечиттерде суроо жооп аябай көп. Баардыгына жетишкенге аракет кылып атабыз Кудайдын буйругунча. Мен мындай бир окуя уктум эле. Азирет Умар радиаллаху анхунун доорунда Халид бин Валид көп жыл мусулмандардын армиясын башкарып келген да. Анан ушул бир убакта буйрук берет экен да. Халид бин Валидти кызматтан бошотот экен да, мындай işte. Кызматтан бошоткон кезде кийин ал келип Куран окуп, анан ушундай ыйлайт экен да. Анан Азирет Умарга ушундай бир ыраазычылык айтат экен да. Сага дейт чоң рахмат дейт экен да. Немелер сахабалар дүрбөлөң болот экен, эмнеге кызматтан алып койду депчи, бул эми биздин эң күчтүү полководец немебиз депчи, мындай бир тууганыбыз деп. Бирок Халид бин Валид аябай рахматын айтат экен да. Мен дейт ушунча жыл дейт кызматта болуп, ушул ар кайсы региондордо болуп дейт. Ушул Куран бетин бир хатым кылган ушу көп жыл болуп кетиптир деп. Ошондуктан мындай бир ал келип кайра мындай неме деп айтты да, мындай окуяда мынтип айтылат да, мындай маанисине кирип дейт да, мындай ичине Куранын ичине кирип, бүт ички бүт мааниси менен, философиясы менен ушундай бир атмосферада хатым кылганын көп жыл болуп болуптур. Эми кылып, эми өзүмө келдим депчи, мындай бир тескеринче мындай ыраазычылыгын билдириптир да. Иншалла ошол сыяктуу сиз дагы азыр бир сабактарды өтүп, өзүңүзчө дагы бир Кудайга шүгүр келтирип атсаңыз керек, алхамдулилля. Себеби биз дагы өтө мындай кызыгабыз. Себеби сиздин сабактарыңызды угабыз, анан бул кишинин үй бүлөсү баарына кызыктуу болсо керек, канча баласы бар депчи, анан устаз жакшы сурап калды, биз дагы билип. Канча баласы бар, канча аялы бар депчи. Көп суроо берип калат ушулар. Канча аялдар тияк бияк деп, анан бир жолу мечитте да суроо берип коет ба. Азыр мечитте чынын айтыңызчы депчи. Азыр мечитте чын айтыңыз. Көчөдө болсо эми ылдый болуп калабы деп. Мечитте азыр подкастта чынын айтыңыз. Анан айттым мен аларга дагы, эч ким айтпайсыңарбы? Жок деп. Бир аялым бар деп. Ошо Кудайга шүгүр, ошого акысын берсек чоң иш да. Азыр мындай да, шарият туура 2, 3, 4 уруксат берет. Бирок азыркы көрүнүштө эмес да. Бул зулумдук болуп атканда бир жагынан жүрөк кейит да, аябай. Ошон үчүн мусулман эркек чыныгы Кудай деген, ахирет деген, Алла деген бизде мусулман эркек батырларга айтмакчыбыз да. Экин алам десең адилеттүүлүгүн кара. Болбойбу жөн жаша. Бирөө менен ошо менен бактылуу болуп эле. Себеби бул менин сөзүм эмес, Куран Алланын сөзү. Эгерде адилеттүү кыла албасаң, бирөө менен жетиштүү бол. Мен бул башка тема го. Башка тема. Умар разияллаху анху ошону кошуп кетейин. Умар разияллаху халифа болгондо Халид ибн Валид чоң казатта эле. Анан кийин ошону жумуштан алып атканда,
О кишинин колунда бир колунда кылыч, бир колунда байрак болот эле да. Эми ол эми ушундай батыр эле да, эми укмуш. Анан ушундай неме аткандан кийин Билал разыяллаху анху жиберет. Кат берип жиберет. Ошону иштен алып, ордуна башканы койгонгочу. Анан алгандан кийин, жакшы болбоду. Мен бир колумда желек, бир колумда кылыч бар эле. Эми желекти берди, передавать этипчи кийинки эмеге, жетекчиге. Экинчи колуна кылыч албадыбы? Эки кылыч менен дагы. Бизге окшогон ана алып кой деп настроение отуруп алып, эшикке чыкпай, адам учурашпай, сүйлөбөй, саламга жооп бербей, андай эмес. Сахабалардын ихласта бизге үлгү. Көрбөйсүзбү? Кайра дагы өзүнүн жумушун аткарганы эки эсе. Burada bir kılıç menен болсо, эми эки кылыч менен депчи. Жан берген ушундай кылды. Ошон үчүн бизге мындан чоң сабак бар да. Бул дин кызматы муфтилик менен, казылык менен, имамчылык менен чектелбейт. Биз каерде гана болбойлу, дайыма элге пайдалуу болойлу. Хадистерден келип караңарда эң жакшы ушул коомчулукка, адамдарга пайдалуу болгонуңар, көбүрөөк пайдалуу болгонуңар. Иншалла буйруса биздин подкастыбыздагы пайдалуу болсо экен деген үмүттөбүз. Кудайым буйруса. Устаз, мындай сабактардан сырткары дагы эмне менен кызыгасыз? Ошол мындай кээ бир адамдарды көргөнбүз да, мындай спортко машыгып, мындай улактарды. Устаз мындай бокс менен машкан видеолорун көргөнбүз. Жо спорт керек, ден соолук керек, өзгөчө. Азыр биздеги кара жумуш калбай калды. Мурдагыдай кетмен чаппай, алгы чөп чапмай, чалгы чапмай, эч нерсе жок да. Ошон үчүн ушул учурларда азыр биз өзүбүздүн ден соолугубузга камын көрбөсөк, бизге эч ким камын көрбөйт. Ошон үчүн мен деле көп деле эми барбаймын, кээде залга барып кичине кыймылдап, азыбыз неме кылып. Эми ат бул жылкы жаныбар, жараткан Алла Таала ант ичкен, пайгамбарыбыз айткан пешенесинде жакшылык басылган кыямат күнгө чейин деген. Бул аябай өзү анан биздин кыргыздын өзүңүздөр билесиздер да. Бул биздин маданиятыбыздагы байыркы, машалла сыймыктанган оюнубуз. Ошон үчүн иншалла бул кээде улакка барып калабыз. Ал жерде ат минип, көңүл ачып, ден соолукту чыңдап, анан ошол жерде биздин жаштарыбызга да колубуздан келишинче талим тарбия берип, бири-бириңерди кородобогула, жамандабагыла, каргабагыла. Чыныгы мындай, кандай десем, улак эми спорттук оюн болсун, чыныгы күчтүү жеңсин деп. Ошол кезден кээде залдарга да барып калабыз анча-мынча. Устаз мындай угуп калгам да башка агайларданчы. Ат менен, жаныбар менен өткөргөн убакытка мисалы суу берип, мисалы жем берип, ошол адам ошол убакытка жооп бербейт депчи. Ошол чынбы? Жок, андай эмес. Аны бирөөгө айтып берип атсам, ал монтип айтып атпайбы? Анда улакчылар эч нерсеге жооп бербейт. Өмүр бою улак чаап жүрө берсин. Бирден сураган экен. Сиз эмне иш кыласыз? Мен только улак чабам. Жок, мен түшүнүп атам. Эмне иш кыласыз сен? Кесиптик иш керек да эми. Бала чаканы бакканга. Менин ишим только улак чабуу дейсиз. Устаз, сиз кесибиңиз боюнча дагы мындай светтик кесибиңиз бар, Ооба. Ошол кайсы кесиптин ээсисиз? Мен өзү зооинженермин. Мына бизде сельхоз институт бар го. Азыр эми аграрный болуп, тияк-бияк неме болуп атат. Мына ушу Медерево дагы. Орда Скрябин атындагы болчу. Ошону мен 95-жылы бүтүргөм. Зооинженер факультетин зооинженер. Тилекке каршы өзүбүз иштебей калдык. Анан Кудайым бул жака буруп койду да башка жактан кетип калды да. Динге кызыгуусу качан башталып турсуз? Мен динге кызыгуум өзү чоң атам, чоң энелеримде. Мен 7 чоң атам тең бардыгы алым болгон. Өзү биринчи мен араб тамгасын 80-жылы. Мен 7 жашта элем. Чоң атамдан үйрөнгөм. Али, ба, та деген. Ихлас сүрөсүн болсо тайнемден үйрөнгөм да. Ошо 7 эсимде бар эми, 7 жашта эсте болот да. Биринчи класска барганда эсимде да, арат туруп. Анан мен ошо атамдын энеси бар. Онун баласы бар эле, Алла рахматынан өтүп кетти. Каримберди деген. Ошол менен 3 жаш чоң эле. Анан ошого сабак берчү, чоң атамчы. Анан кээ бир жерде такалып калса мен сразу айта калат элем да. Подсказка кылыпчы. Алиф, ба деп үстүндө деп. Ошондон кийин анан 90-жылы келгенде биз окууну бүтүп аттык. Ошону бүтүп аткандан кийин анан бизге атай бул Ноокаттан каракелер барып калды, кара кулжагачы. Анан карап ошо менин жүрөгүмдөн кызыгы пайда болду да. Кой мен окубасам болот эмес го деп. Анан 90-жылы анан кийин ошо муаллим саны бүтүрүп 5 убак намаз, орозо,
Анан 91-ден баштап анан зекет бере баштадык акырын. Ошентип ошол жылдан баштап алхамдулилlah илимге бурулуп калдык. Бирок бирде мен оюмда мындай эле да, бул молдочулук деп эле ойлочу элем. Дин десе молдочулук депчи. Бирөө өлүп калса жаназасын окуйт, баш кошсо никесин кылат. Бунун иши ошондой окшойт депчи. Кийин мен терең кирип түшүндүм, дин деген бул жашоону туура өткөргөндүн жолу экен да. Таза өткөргөндүн жолу экен да. Бул молдого тиешеси жок экен. Молдо болуш оңой эмес экен. Молдо болуш үчүн 25-30 жыл окуш керек экен. А так как мусульман болуш үчүн вот ошол мындай багыттары алардын кармаш керек экен да. Ошентип 90-жылдан бери ошо келип бул жака бурулуп калдык. Өзүм мен вообще-то 90-жылы биз Караколжода эме болуп, эми мына кайгылуу окуя болгондо 90-жылы өзбек кыргыз болуп, анын бетин ары кылсын. Биз да жаңы бүткөн элек. Ошого чейин менде менин агам бар, бир тууган Таалай деген. Өтүп кетти, Кудай рахматы. Арабча алфавит берген да. Арабча эме кыргызча словарь берген, то есть. Словарь берген. Мен Ташкентке, Восточныйга кетип аткан болчумун. Ошол жердеги арабский факультетке Ташкентте бар эле да. Мен эң чоң эжем Ташкенттен бүткөн, фармацевтический. Анан ошол Ташкент көп мактачу да. Анан мен да койду, ошол жака барайын деп 90-жыл аякка даярданып атып, тополоң болуп кетеби? Тияктагы студенттерди, кыргыз студенттерди Кыргызстанга, Оштогу өзбек студенттерди Өзбекстанга, ушинтип ал жака уже баруу кооптуу болуп, мамлекеттин ортосунда кичине мындай неме болуп калды дагы. Бишкекке келип бул жака тапшырып калып атпайбы? Бирок центральный мечитке ошол тапшырган 90-жылдан бери каттап жүрдүм да. Анда биз эгемендүүлүктө эле боло эле келе, бир Бишкекке келип, мен азыркы Московская Гоголядагы ошондой эски мечит бар эле, аксакалдар. Ошол жерге каттачумун да. Устаз, мен сизди мен өзү Гоголя чүйдө жашачумун, анан сизди көп көрчүмүн да, ошол мечитке барып, алыстан карап. Эми жаш балдар, эми ал маалда биз жаш болупуз да, карабыз. Ушундай күндөр өткөн. Устаз, башка кайсы мамлекеттерде да илим алгансыз? Тажикстанда окудум, бир аз Өзбекстанда окудум. Андан кийин анан Пакистанда окудум. Негизги ошол жакта окудум да, Пакистандан ошол окуу жайымды ошол Ханафи мазхабын бекемдейин деп. Ал жака ошо барган жак. Анан кийин себеп мына жака келгенибизде тияктагы фатва китептерин, анан кийин фик китептерин терең окутат экен дегенден ошол жака муфти Абдусаттар рахматулла алейх, бул киши анан өзү ошо багыт берген да. Балам, мына арабтар жактан эми көбүнчө ошо вахабилик чит келип атат. Ато мен ошол же Мароккого, же Саудияга, же Мисирге барайын деп аткам да. 3 жакка тең мага чакыруум бар эле. Анан бул киши менен сүйлөшүп калсам, ошол мезгилде баягы Пакистандан даватчы бир чоң алымдар келген. Анан фик маселеси менен булар отуруп калды да. Аябай терең сүйлөштү да. Анан кийин карап, илим ошол жакта бар экен. Сен барсаң ошол жака бар балам деп, муфти Абдусаттар рахматулла алейх. Анан 96-жылы ошол кишиде окудум эле. 97-жылы мага багыт берип, 98-жылы ошо тияка барып, анан кийин окуп келдим да. Устазыбыз негизи мындай Абу Ханифа устазды айтам, мындай илими да мындай алып, мындай башкаларга да үйрөтүп, анан Абу Ханифа да мындай соода кылган экен да. Анан устазыбыз да мындай соода менен алектене деп укканбыз да. Анан ошол кайсы тармактарда? Алла разы болсун. Өзү мен ата энем мындай аалым эмес да. Чоң аталарыбыз айтып кеткендей аалым баары. Бирок ата энем соодагер. Апам болсо 83-жылы ошо заслуженный торговый деятель Кыргызстана да. Апам атам экөө тең ошол соодада эме болгон да, соодагерликтин үй бүлөсүндө чоңойгон. Анан сооданы ошол 90-жылы апам эсимде. Апам атай мага бир топ ушундай керзовый сапогилер болот го. Ошондой эмелерди берип, балам эми тиричилик кыл деп. Ошондон алып сатчум, ал убакта бирок бир жерде алып сата турган соң спекулянт дейт эле го, билесиздерби? Аябай жаман көрчү го. Бизнес кылып тияк бияк неме болот андан. Кийин анан тери менен баштадым. Койдун терилерин алып келип, Караколжодан топтоп, Ошко алып келип. Анан гемодиз деген немелер болот эле, дары менен анан упай деген чыгып калды. Уксаңыздар керек. Упай деп бизде баягы приватизация, прихватизация деп башталбады. Ошондо упайларды биз аябай элден акча жок, наличие. Мамлекет атай упайларды чыгарганда, аларды алып келип, анан ошол 92-93-жылы. Анан 93-жылы аны мен бул жакта Бишкекте поштамтта эме болуп калдык. Акча алмаштырып иштеп калдык. Сом жаңы чыккан. Майда чыкса керек, адашпасам 93. Ошол жерден 10-май, по-моему, биринчи валюта чыкты. Ошол жерден алхамдулилlah анда рубль бар эле.
Анан кийин Германия Дочмарк бар эле, алар болсо ал жактан анда евро жок эле. Аны көбүнчө топтоп берет элек. Алар болсо Германияда машина алып келмей башталган. Вот ошо 93-жылдары анан Нацбанктын алдында, почтамттын алдында, анан ошол жерде анда азыркындай валюта немелер жок эле биздеги Моссоветтегилердегичи. Только туруп алып эле акча алмаштырып бир достор бар. Ошолар азыр деле иштеп атышат. Байланыш турабыз. Алхамдулилlah. Кийин анан динде намаз окуп эле жүрчүк. Колубуздан келген жардам берип, анан Молда Каздамла, Молда Хашимдамла булар ушу Баткенден келип, анан сабак берип, Ислам институту ачылбадыбы 91-жылычы. Вот Кемсан Бажике Кудай рахматы келип биринчи туңуш муфтий болуп атпайбы? Анан ачылгандан алардан сабак алып турдук да. Кийин 94-жылы анан кийин мен Душанбеге кеттим. Ал жактан баягы уйдун терисин алып келейин депчи. Анан уй терисин алып ал жака ун алып барат элем, ал жактан анан уйдун терисин алып келет да. Ошол жерден анан ал жерден чоң алымдарга жолугуп, кызматтарын кылып, дуаларын алып, карап көрсөк, анан кийин ошол дин жагына бурула баштады. Жүрөгүңүз тартып кетти. Бул жака тартып кетти. Карап турган кой мен окуп көрөйүнчү десем, кичине окуганда окшоша баштады. Анан устаздар эми ошол ойдон таштаба. Грамматиканы окугандан кийин муну колдонуш керек. Дагы оку деп анан окуп кеттик да. Ошолордун дуалары менен аз-маз машалла туура жолго түшкөндөй болдук да. Чоң аталарыңыздын да чоң дуасы болсо керек. Албетте. Бул мен ушуга ишенем устаз. Ыйман жөн адамга тийип калбайт депчи. Албетте же ата энеси же ушундай бирөөгө жакшылык кылган, ушул Кудай Таала мээрим менен ушул урпагынын бирөөнү динге аябай бекемдеп. Анын аркасынан ойлойм барып ошол адам дагы бир кечиримге ээ болуп калабы депчи. Албетте. Иншалла. Ошо мен ойлойм чоң аталарыбыздын бир билбейбиз. Себеби мен дайыма ойлойм, эмне жакшылык кылдым, Алла Таалам ушул жолго салып койду деп. Ушундай бир ой келет да кээде. Устаз, келечекке кандай пландарыңыз бар? Келечекке эми Кудай кааласа мына өзгөчө жаштарыбызга ошо бир исламдын баалуулуктарын, таза чыныгы жөн эле атыбыз эмес, сөзүбүз деле эмес, практика түрүндө жашообузда бир кичпейилдик, тазалык, ушундай бир жоомарттык келсе дейм да. Анан балдарыбыз баардык, уулдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ошо бир Алланы эстеп, Кудайдан коркуп, арам нерседен сактап, бузукулук кылбай, чыныгы машалла өзүнүн намызын коргогон, жакшы ибадаткөй, билимдүү болсо дейм. Себеп дегенде диндин дагы, дүйнөнүн дагы билимин алмайынча өсүү болбойт да. Ошон үчүн келечекте азырынакы биздин максаттарыбыз ушул. Мейли анан дүйнө жагынан өзүнүн адистери бар, жеткире турган. Биз колубуздан күчүбүз жетишинче диний баалуулуктарды жайылтып, Кудайдын буйруктарын, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн жайылтып калсак дейм да. Акыркы инсанга чейин. Кудай кааласа иншалла Кыргызстанда эле эми токтоп калбай, жок Орто Азия, бүткүл дүйнө мүмкүн болушунча көп ушу машалла Алла Тааланын берген динин ушу даңазалап, жеткирип, баалуулуктарды түшүндүрүп. Устаз, мына азыр акыркы мындай Зулхиччанын 10 күнүнүн акыркы күндөрүндө жүрөбүз да. Анан ушул күндөрүбүздү кандай өткөрсөк, кошумча Арапа күнү орозо кармасак жакшы болобу? Ушул тууралуу дагы Арафа негизи Арапа деп коет го. Эми биз мисалы үчүн ажылка барып келгенде түшүнөсүң Арапа кандай күн экенинчи. Ушул бир коомчулук, ушул Арапаны кандай тосуш керек, нелерге даярданыш керек, ушул тууралуу бир эки оор сөз кылып койсоңуз. Быйыл мынакей 2024-жылы Кудай кааласа 16-июнь Курбан айт болуп атат, 15-июнь суббота, 6-күн Арафа болуп атат да. Арафа күн бүткүл дүйнөгө. Арафа жер ал Меккеде эле. Ажыларда эки нерсе бар. Арафа жерде, Арафа тоосунда. Арафа күнү болот, ошон үчүн ажы алар. Бирок Арафа күндүн бунун пайдасы бүткүл дүйнөгө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, ким Арафа күнү орозо кармаса, 2 жылдык күнөө кечирилет деген. 2 күндүк эмес, 2 жылдык күнөө кечирилет да. Анан башында айтып кеткендей, азырына бүгүн 3-күн да, четверг болуп калды. Четверг күнү азыр орозо кармаса болот, пятница кармаса болот, суббота кармаса болот. Ушу 3 күн орозо кармаса, ар бир күнү 1 жылдык орозо кармаган соо берилет. Ар бир күнгө. Бул дагы бул фарыз эмес, кээ бирде туура эмес түшүнүп албасын. Эгерде бирөө дин соолугунда жакшы эмес болсо, кармабай эле койсун. Кээде дин соолук жакшы мүмкүнчүлүк барбы, кармап кое турган болсо, улуу сооп турулат. Байхакийдин риваятында Арафа күндүн 1 күндүк орозосу 1000 күнгө тең. 1000 күн орозо кармаган соо берилет. Арафа күндүкөчү.
Дуалардын эң күчтүү дуа Арафа күнүнүн дуасы. Хойру дуа дуа Арафа. Дуалардын эң күчтүү. Ошон үчүн Арафа күнү урматтуу биздин мекендештер эң негизи күчтүү бере турган күн дуага. Өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, элибизге, мамлекетибизге, жаштарыбызга, бала чакабыз, келечегибизге, ахиретибизге дуа кылайлы. Дуа күнү. Арафа күнү шайтан кор болгон күн. Шайтан эң кор болгон күн Арафа күнү. Себептен Алла Таала пенделердин күнөөлөрүн кечире турган күн. Ошон үчүн мыналарды көбүнчө пайгамбарыбыз зикирди көп айткан экен. Субханалла, алхамдулилля, ла иляха иллалла, Аллаху акбар жап айтып жүрөбүз го. Эстегенде муну сиздерден пайдаланып так айтып калайлы. Арафа күнү багымдаттан баштап 23 намаздын аркасында, фарз намаздын аркасында такбир ташрих деп коет. Бул важип амал. Көп бейкапар унутуп калат, билбей калат да. Өзгөчө аялдар үйдө. Ошон үчүн мечиттерде дагы фарз окулгандан кийин сразу ушул айтылат да. Аллаху акбар, ла иляха иллалла, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Бир жолу айтуу бул важип. Бардыгын эркектерге, аялдарга дагы. Эми аялдарга боюнча бизде эки сөз бар, талаштагы бар да. Кээ-бирлер важип, кээ-бирлер мустахаб сүннөт дейт да. Биздин фатвада. Бирок көпчүлүгү важип, этияттуулук важипте да. Ошон үчүн аялдар дагы аткарыш керек. Эгерде бул дагы ушу бир намаздын бир бөлүгүндөй да. Эгерде бурулуп кетсеңиз, анда уже важип аткарылбай калды. Дарат сынып калса, важип аткарылбай калат. Анын казасы жок. Аны истигфар тобо эле кылыш керек. Бирок Арафа күнү, демек азыр мына 2024 жылы 15 июнда багымдатта. Пешим асыр куктан болду бир. Андан кийин суббота болду, воскресенье дагы, понедельник, вторник, среда асырда бүтөт. 23. Бизде Ханафи мазхабта 23 намазда кийин мына ушуну айтыш керек, ушу зикирди айтыш керек. Бул улуу зикир Жабраил периштенин, Ибрахим пайгамбардын, Исмаил пайгамбардын зикири. Ошо пайгамбарыбыз өзү буну айтып койгон, буну ошо такбираты ташрих деп коет да. Ошону биз унутпай буну айтып жүрүшүбүз керек. Демек азыр түшүнүктүү болду да. 9-Зилхижжа, 10-Зилхижжа, 11-чи, 12-чи, 13-Зилхижжа асырда. Ушунда 23 болот да. А мындай неме менен айта турган болсок, биздики 15 июнь, 16 июнь, 17 июнь, 18 июнь и 19 июнь асырда бүтөт. А муну бир эле жолу ирет айтып койгон. Мында кандай десем, орто үн менен, өтө кыйкырбай, өтө акырын эмес, орто үн менен. Кээде намазда кечирип келип калгандар бар да, фарызгачы. Алар айтып, ал салам бергенден кийин өзү айтып коет. Устаз, чоң рахмат. Негизи ушул программабыздын убактысында буюрса акырындап соңуна чыгып калды. Алла ыраазы болсун. Жакшы бир маек курдук. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы элибизге, журтубузга келе жаткан Арафа майрамы, Курбан айт майрамы куттуу болсун. Арабтарда бир жакшы куттуктоо бар. Куллу ам ва антум бихайр дейт. Жыл бою жакшылыкта болуңуз. Кийинки жылга чейин жамандык көрбөңүз. Ар бир кыргызстандыкка, ар бир үй бүлөгө, ар бир жаранга Алла Тааланын колдосунда, амандыгында, ден соолугунда, рызкысында, берекесинде болсун. Амин. Рахмат. Амин. Алла ыраазы болсун, устаз. Алла ыраазы болсун. Устаз, студиябызга дагы бир жолу кош келдиңиз. Өтө кубанычтабыз. Иншалла биздин эфирибизди дагы да бир сонун нурландырып бердиңиз. Ушул жалпы коомчулугубузга, жалпы журтубузга бизди көргөн, биздин көптөгөн жакшы көрүүчүлөрүбүз бар. Сиздер да урматтуу көрүүчүлөр жакшы бир пикирлериңиздерди бөлүшүп, буюрса ушул бүгүн Курман айт тууралуу жакшы бир маалыматтарга ээ болдуңуздар деген чоң үмүттөмүн. Иншалла эми устазыбыздын бир дуасын алалы. Амин. Бисмилlah. Амин. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма лакал хамду куллуху ва лакал шукру куллуху ва лакал мулку куллуху. وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Жараткан Аллах баарыбыздын, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы момун мусулмандардын тирүүлөрүн, өткөндөрүн, күнөөлөрүн кечиргин, өз ырайымыңа бөлөгүн. Жараткан Аллах ыймандан ажыратпагын, өзүңдөн узак кылбагын, жүздөрүбүздү жер каратпагын. Жараткан Аллах даражаларыбызды бийик кылгын. Аллахым ооматыбызды бергин. Жакшы күндөргө, я Аллах жакшы түндөргө жеткиргин. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн сактагын. Ya Allah, Kur'an-ı Kerim'den urmatından alamdagi insanlardan barına iman bergin, hidayat bergin, musulmanların ortasına ya Allah ıntımak bergin, takvalık bergin.
Я Алла ошо ажылардын баардыгын ажыларын кабыл кылгын. Өзгөчө Кыргызстандан барган ажылардын баардыгын я Алла күнөөлөрүн кечирип, даражаларын бийик кылып, я Раббул Аламин эниден төрөлгөн бүгүнкү наристедей кылып күнөөлөрдөн таза кылып, үйлөрүнө эсен аман кайтканга өзүң жардам бергин. Жараткан Алла ошо омин деп тургандардын баардыгын я Алла эки дүйнөсүн абад кылгын. Аллахым өмүрлөрүнө ден соолук, рызкыларына береке бергин. Жараткан Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына бөлөгүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүүсүн насип кылгын. Кыямат күнү пайгамбарыбыз менен бирге я Алла Фирдаус бейишине барыбызга орун бергин. Аллахым баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, баарыбыздан ыраазы болгун. Өзүң ыраазы болгон амалдарды кылганга жардам бергин. Аллахым өзүң ыраазы болбостон бизге өлүм бербегин. Ааламга тынчтык бергин. Өзгөчө Кыргызстан мамлекетибизге, элибизге, журтубузга жараткан Алла береке пайызыңды түшүргүн. Ынтымак бергин я Раббул Аламин. Биримдүүлүк бергин, токчулук бергин я Раббул Аламин. Хидаяттын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын. Баарыбызды жакшылыктардын эшигин ачкычы, жамандыктардын эшигин жапкычы кылгын. Жараткан Алла динибизди оңдогун. Я Алла ахиретибизди оңдогун, жашоо тиричилигибизди оңдогун. Аллахым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча жакшылык нерселер тилесе, баардыгын тилейбиз, баарыбызга насип кылгын. Пайгамбарыбыз канча жамандыктан пана тилесе, баардык ошо жамандыктардан пана тилейбиз, баарыбызды сактагын. Аллахым ошо Денис мырзага, Нурсултан мырзага, ошондой эле ушул жерде алып баруучу, ошолор жерде тартып берүүчүлөргө, дем берүүчүлөрдүн баардыгына кылган жакшылыктарын өзүң кабыл кылгын. Аллахым жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө, жакшы дос кошуналарды насип кылгын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан өзүң сактагын. Аллахым урушкандардын баардыгын башын бириктиргин. Адашкандарды я Алла туура жолго салгын. Жараткан Алла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариятын, сүннөтүн баарыбызга насип кылгын. Баарыбызды чынчыл кыл, баарыбызды баатыр кыл, баарыбызды берешен кыл. Я Алла ырайымдуу жашоо бер, ынтымактуу, ыймандуу, такыбалуу жашоо бер. Бирибизди сыйлаган, урматтаган жашоо бер. Жүрөктөрүбүздү я Алла өзүң тазалагын. Эки жүздүүлүктөн, текеберликтен я Алла көрө албастыктардан тазалагын. Я Алла жүрөктөрүбүздү Кур'ан хадистин нуру менен нурлагын, кабырларыбызды нурлагын, ахиретибизди нурлагын. Кыямат күнү жүздөрүбүздү кара кылбагын, амал дептерибизди оңубуздан, оң жагыбыздан берип, жараткан Алла эсеп китепсиз бейишиң өзүң киргизгин. Я Алла ошо кажети бар, муктаждыктардын баары муктаждын өзүнө орундаткын, ооруларга шифа бергин. Ооруларга шифа бергин. Я Алла адамдарга пайдалуу кылгын. Адамдарга баардыгына я Раббул Аламин пайдалуу кылгын. Адамдарга баарыбызды я Алла пайдалуу кылгын. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын шафаатын баарыбызга насип кылгын. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya adhabil akhirah. Жаратканым баарыбыздын иштерибизди оңунан чыгаргын. Я Алла дүйнөнүн кордугунан, ахиреттин азабынан сактагын. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин, амин, бирахматика я архамар рахимин. Устаз, Алла разы болсун, сизге чоң рахмат. Биздин ушул башкы өнөктөшүбүз Нурзаман курулуш компаниясынан келген конокторубузга кичинекей хадия, иншалла, өзгөчө майрамда. Сиз кабыл алып коюңуз. Алла разы болсун, сиздерге чоң рахмат. Биздин даамдуу досторубуз бар, бул Додо пицца, ушул адал пиццалар, иншалла. Аларга да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле көп адам кызыгат, бул подкасттар кайсыл жерде тартылат десе, биз in-house Эмерик салонунда ушул жакта видеолорубуз тартылып атат. Сиздерге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Эң баалуу нерсе бул убакыт. Мына бүгүн студиябыз азырста түнкү саат 1. Элдер эми билбейт, эми мындай бөлүшүп да койсок болот. Түнкү саат 1. Устазыбыздын убактысы, графиги өтө оор экен. Биз да ушул кыпчылып, суранып, ушул убакка атайын иншалла ушул бүгүн көрсөтүүбүз тартууладык. Алла таалам ушул баарыбыздын ниетибизди кабыл кылсын. Кудай таалам иншалла ушул жакшылыгыбызды арттырсын буюрса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.